Салам достор, Кыргыз таамдары каналына кош келипсиздер. Мен сиздерге бүгүн витаминге бай болгон аябай даамдуу мармеладдын рецебин сиздерге көрсөтөм. Анда эмесе мени менен чогулуңуздар. Биз апельсинди ушинтип экиге бөлүп алабыз. Экиге бөлүп алып, анын согун чыгарып баштайбыз. Достор, бул апельсин аябай витамин Сга бай. Азыркы учурда грипп болуп оорубаш үчүн биз көбүрөөк витамин Сны колдонушубуз керек жана балдарга дагы көбүрөөк беришибиз керек. Күндө биздин столдо апельсин, лимон, бал жана мандарин болуп туруш керек. Мынакей достор, биз апельсиндин согун да алып алдык. Эми биз плитага коюп, жай отто ага желатинди салып баштайбыз. Бул жерде 100 мл сокко 10 грамм желатин туура келет. Менде бул жерде 900 мл сок болду. Мен бул жерге 90 грамм желатин коштум. Биз жай отто кайнатпастан желатинди эритип алабыз. Мынакей желатин да эрип, сокту да муздаттык. Эми ага биз татымына жараша бал кошобуз. Өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Сиздерге таттуу жакса, анда көбүрөөк бал кошсоңуздар болот. Анан балды жакшылап аралаштырып, биз ушундай болгон апельсиндин өзүнүн сырттарына жана контейнерлерге коюп баштайбыз. Коюп, холодильникке 2 саатка коюп коебуз. Холодильникте пока 2 саатта турганга чейин мен сиздерге үй шартында аябай витамин Сга бай болгон чай даярдашты көрсөтүп берем. Аны үчүн бизге лимон, мандарин жана облепиха керек болот. Алардын баарын идишке салып алабыз. Сиздер чайниктерге деле демдесеңиздер болот. Жана ага да бал кошобуз татымына жараша. Өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Анан суу куюп, жакшылап аралаштырабыз. Мынакей аралаштырып алдык. Эми ага дагы суу куюп, мына достор, ичкенге даяр болду. Бул чайлардын дагы аябай организмге пайдасы чоң. Мына 2 саат өттү. Биздин мармеладдарыбыз дагы катып даяр болду. Мына эми биз аны ар кандай формаларда кезип алсак болот. Мынакей өзүңүздөр көрүңүздөр. Мармелад. Достор, мынакей биздин мармеладдарыбыз да даяр. Аябай даамдуу. Балдарга магазинден сатып бербей, өзүңүздөр ушундай үй шартында жасап берсеңиздер аябай пайдалуу да болот. Жана бул жерде эч кандай кошулмалары жок. Бардыгы натуральный. Достор, мен сиздерге сунушту айтып болчумун. Ушул рецептти үйдө жасап, балдарыңыздарга бериңиздер. Үй бүлөңүздөр менен жеп, ичип көрүңүздөр. Аябай даамдуу рецепт жана аябай пайдасы чоң. Эч кимиңиздер оорубаңыздар, жакшы калыңыздар. Каналыма жазылганды унутпаңыздар.